Вакцина аутизмді пайда кылабы. Балаңызды эмдетсеңиз, аутизм оорусу пайда болот деген маалыматты уккан болсоңуз керек. Чындыгында бул миф. Бүгүн ал кайдан тараган маалымат экенин айтып беребиз. Дарыгер-иммунологдор эмдөө балада аутизмди пайда кылбай турганын тастыктап келет. Анда аутизм тууралуу маалымат кайдан тараган? 1998 жылы британиялык дарыгер Эндрю Уэлкфилдтин The Lancet медициналык журналына ММР вакцинасы аутистикалык ооруларды пайда кылат деген изилдөөсү жарыяланган. Ошондон бери бул маалымат айтылып жүрөт. ММР кызамыкка каршы вакцина. Бирок бул дарыгердин теориясы андан берки 25 жылда дүйнө жүзүндөгү окумуштуулардын биринин да изилдөөсүндө тастыкталган жок. 2010 жылы Уэлкфилдтин дарыгер деген лицензиясы жокко чыгарылып, The Lancet журналы дагы макаланы өчүргөн. Ага авторлуш болгон 10 окумуштуу жазылгандардан баш тарткан. Андай болсо, мындай макаланы жарыялоого Уэлкфилдтин кызыкчылыгы бар беле. Биринчиден, дал ошол жылдары Уэлкфилд өзү да кызамыкка каршы вакцина чыгарган жаткан. Башкача айтканда, бул макала ага чейинки вакцинаны каралайт эле. Экинчиден, Уэлкфилдтин изилдөөсүнө 12 гана бала катышкан. Кийин журналисттер ал каармандар менен да жолугуп, 12 жарандын айткан маалыматтары дарыгердин изилдөөсүндө бурмаланганын аныкташкан. Андан бери бул теорияны бышыкташ үчүн жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн эң көөлөмдүүсү Данияда болду. Анда дээрлик 658 000 бала изилденип, вакцина аутизмге алып келбей турганы далилденген. Мындай такталбаган фактылар кандай коркунуч жаратышы мүмкүн? Кыргызстанда ушул жана башка жаңылыш түшүнүктөрдөн улам былтыр 17 000 адам профилактикалык эмдөөдөн баш тарткан. Өткөн жылы өлкөдө 7 000ден ашык бала кызамык жуктуруп, 9-у каза болду. Дарыгерлер илдетти жуктургандардын 88% эмдөө албаганын кабарлашкан. А сиз вакцинация тууралуу дагы кандай пикирлерди уккансыз? Комментарий калтырсаңыз болот.